Саламатсыңарбы балдар? Ден соолугуңар, маанайыңар жакшыбы? Бүгүнкү сабакка даярсыңарбы? Жакшы. Анда биз кечээки тема боюнча бир аз кайталасак, Буйрук сүйлөмдү өттүк, Буйрук сүйлөм буйруу, өтүнүү иретинде айтылат. Буйрук сүйлөмдүн аягына илеп белгиси же чекит белгиси коюлат экен, Буга мисал биз төмөндөгү ырыбыздын биринчи саптарын карасак болот. Агын суудай калыс бол, арамдыктан алыс бол. Бул ырдын саптарында буйруу иретинде айтылган үчүн буйрук сүйлөм болду, балдар? Азаматсыңар. Тапшырмаларды так аткарып жатасыңарбы? Анда эмесе биз бүгүнкү сабакка өтө эле. Кечээги сабагыбызды бир аз болсо да кайталап алдык. Дептериңерди ачып, 30 сентябрь деп жаңы тема илептүү сүйлөм деп койгула. Сабагыбыздын бүгүнкү максаты илептүү сүйлөм жөнүндө маалымат аласыңар, өнүктүрүүчүлүгү, ой жүгүртүүңөр, эс тутумуңар калыптанат. Тарбия берүүчүлүк сулуу, таза, тыкаан жазууга үйрөнөсүңөр. Эми биз илептүү сүйлөм боюнча бир аз кеп кылсак, күчтүү сезим менен айтылган сүйлөм бул илептүү сүйлөм деп аталат. Анын аягына илеп белгиси коюлат. Мисалы, дүйнөдө тынчтык болсун. Же болбосо, бах, айлана кандай керемет. Бул ички сезимди туюндуруп турат, Күчтүү сезим менен айткан үчүн бул сүйлөмдөрдүн артына илеп белгиси коюлду. Азаматсыңар балдар. Түшүндүңөр да, Жазып өттүңөрбү? Анда биз бул илептүү сүйлөм катышкан текстти окуйлу, Бешик той. Текстти ачып, колуңарды коюп карап тургула. Элибиздин салт санаасы кандай сонун. Дүйнөнүн башка элдери сыяктуу эле кыргыздар үчүн да наристенин жарык дүйнөгө келиши чоң майрам. Ар бир үйдүн чексиз кубанычы эмеспи? Ата-эне баланын атын койгондон кийин 40 күн өтүп бешик тойду өткөрүшөт. Боорсок бышырып, дасторкон жайып, казанда эт кайнап, комуз чертилип, ыр күлкү уланат. Наристенин бешик тою башталат. Ага чакырылгандар белек бешкек, көйнөк кече, акча тыйын ыроолошот. Адатта тайеке тайлары бешик жасатып, анын төшөнчү орунчусун жасалгалап барышат. Элибиздин каада салтын барктай билели. Аларды урпактан урпакка өткөрөлү. Балдар, карайбыз. Бул жерде илептүү сүйлөмдөр катышкан сүйлөмдөр бар экен, Мисал үчүн, элибиздин салт санаасы кандай сонун. Бул сүйлөмдүн аягына илеп белгиси коюлду. Эми биз, балдар, биринчи көнүгүүнү иштейли. Сүйлөмгө чекит кайсы учурда коюлат? Бул жогоруда өткөн темалар боюнча кайталоо болсун силерге. Сүйлөмгө чекит жай сүйлөмдөн кийин дайыма биз билгендей чекит коюлат экен, балдар. Ал эми суроо белгисичи дейт. Суроо белгиси биз бирөөгө бир нерседен сурап жатсак же кайрылып жатсак, ал сүйлөмдүн аркасына сөзсүз суроо белги коебуз, Эми илеп белгиси кайсы учурларда колдонулат дейт. Илеп белгиси биз кечеги темабызда өткөндөй буйрук сүйлөмдүн артына илептүү белги коюлат, Буйрук иретинде же болбосо өтүнүү боюнча айтып жаткан болсок, анда илептүү белги коюлат, Өтүр белгисичи дейт. Өтүр белгиси бир текст бүт элек, анын артында дагы сөз бар экенин билдирип турган белги болуп эсептелинет, Эми экинчи көнүгүү тексттен илептүү сүйлөмдөрдү таап, көчүрүп жазгыла дептир. Жогоруда биз бешик той текстин окудукко, ошол жерден илептүү сүйлөмдөрдү таап, тетрадыңарга көчүрүп жазгыла. Үчүнчү көнүгүү төмөнкү сөздөрдү катыштырып, буйрук жана илептүү сүйлөмдөрдү түзгүлө. Алардын айырмасын айтып бергиле дептир. Буга мисал жазып коюптур. Мисалы, сөз.
Таяке буйрук сүйлөм катарында айта турган болсок, Элжар Таяке элибиздин каада салттары жөнүндө айтып бериңизчи. Илептүү сүйлөм боюнча эми айтабыз. Мен Элжар Таяке менен сыймыктанам. Биринчи сүйлөмдө таякесине өтүнүү иретинде айтылды. Аягына чекит белгиси коюлду, балдар. Экинчи сүйлөмдө таякеси менен сыймыктангандыгы үчүн күчтүү сезим менен айтылды. Аягына илеп белгиси коюлду. Эми биз ушинтип ага, эже, ата, апа деген сөздөргө буйрук сүйлөм жана илептүү сүйлөм катыштырып сүйлөм түзөбүз. Азаматсыңар балдар, анда эмесе биз үйгө тапшырма берели. 5-көнүгү кыргыз элинин салт санаасы деген темада жай, суроолуу, илептүү сүйлөмдөрдү катыштырып аңгеме түзгүлө, балдар, кыскача. Мини текст болсо да болот. Сөзсүз бул жерде ошол суроолуу, илептүү сүйлөмдөрдү катыштырып жазгыла. Жана дагы андан кийинки 5 суроолор турат. Ошолорго жооп берип, аны да тетрадыңарга жазып, мага жөнөтүп койгула, балдар. Саламатта калгыла, балдар.